Bir sekунд убактыңды сени кадырлабаган, сыйлабаган, урматтабаган адамга кетирбе, сарптаба. Мен ушундай 1 мүнөт убактымды өзүмө тиешеси жок, өзүмө жаман көрүлгөн, жек көрүлгөн адамдарга эч качан секундумду, убактымды, минутамды сарптап койбоймун. Эмне үчүн? Аларга баш оорутушум керек, аны ойлошум керек, ал үчүн сыгылышым керек, ал үчүн таблетка ичишим керек, ал үчүн ооруп, кесел болуп, 10 күндө больницага жатышым керек. Өзүмдө жеке акчама ал үчүн дары алып ичишим керек, өзүмдү өзүм өлтүрүшүм керек. Неге деген суроо мени кыйнай берет да. Неге? Неге бирөө үчүн башыңы оорутасың? Сени сыйлабайбы, урматтабайбы, кадырлабайбы? Араны ачык кылып кой. Башың оорутпа, урматтуу мекендешим. Бүгүн кээ бир эркектер ушундай, сүйөм, күйөм, өлдүм, веревканы бергиле өзүмдү асам, андай мындай. Бир сүйүүнү жеңе албасаңыз, бир сезимиңди башкара албасаң, сен эртең элди проблемасын кантип чечесиң? Мамлекетти кантип башкарасың? Мисал үчүн да, лидер болом десең, чындап бизнесмен, бизнес жаатында, спорт жаатында не болбосун ийгиликке жетем десең, бир сезимге алдансаң, сен кандай эркек болосуң? Мисал үчүн да. Мен өзүмдү өзүм эч качан кордоттуруп койбоймун. Өзүмдү өзүм корлоп койбоймун. Өзүмдү жер менен жексен кылып койбоймун. Мен башкалар тууралуу, эгер мен тууралуу ойлобосо, мен ал тууралуу ойлобойм. Ойлобошум керек. Чындыгында ушундай. Эмне үчүн бирөө үчүн кесел болосуң мекендешим, ооруйсуң. Унут. Жок кыл, жашооңдон бузуп сал аны. Аны деп курган пескоблокторду сындырып сал. Тамам?